Кыз Сайкал Кабылова Эрнесттин мурда сүйгөн кызы бар экенин билгенинде анын жанына жоломок эмесмин. Кыз Сайкал күйөрмандар менен тыгыз байланышта болуп келет. Бул жолу бир күйөрманы Кыз Сайкалга эски сүйүүсү бар немеге тийип, тагдырыңды талкалабай койсоң болмок экен деп билдирүү калтырган. Буга жооп кылып Кыз Сайкал эски сүйүүм бар десе, мен жанына жоломок эмесмин деп жооп берген. Мындан тышкары ырчы кыз өткөн жашоосуна өкүнбөстүгүн, болгону кетирген каталарын кайталообого аракет кыларын айтат. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Белгилүү ырчы Данияр Эрматовдун жубайы Айсалкын кимди тажатты? Жакында эле баш кошушкан ырчы Данияр Эрматов менен жубайы Айсалкын Сыдыкова Instagram социалдык тармагынын активдүү колдонуучулары. Тоюнда жол тандабастардын көптүгү менен каттуу талкууга түшүп, ошондон бери алардын ар бир бөлүшкөн сүрөт, видеолору күйөрмандар тарабынан түрдүү пикирлерди жаратып келет. Айталы дегенибиз, жаштарга бакыт каалап, суктангандардын айрымдары алардын ачык айрым постторунан тажаганын билдиришүүдө. Бир канча убакыт мурун алар тамашоочулардын бирине өкүл ата, өкүл апа дайындалып, алардын тоюндагы экөөнүн өзүн алып жүрүшү талкуу жараткан. Күйөрмандардын айрымдары аларга суктанып, бакыт кааласа, кээ бирөөлөр тажаттыңар, жалгыз сен күйөөгө тийсең да бир аз токтоо бол деген пикирлерин жазышууда. Маалымат булагы Араба Чекит KG. Самара Каримовага баасы $35,000 турган ууна белек кылган бизнесмен ким? Самара Каримова өз баракчасына акыркы үлгүдөгү Lexus унасын белек алгандыгы тууралуу бөлүшкөн. Ал унаанын учурдагы орточо баасы $35,000. Бул унааны белек кылган Орусияда иштеп жүргөн кандай адамдар болду экен деген суроого Самара менин туруктуу күйөрмандарым Назира жана Бакыт Байкенин үй бүлөсү деп жооп берген. Кызыгы бул үй бүлөнүн ашкан байлыгы тууралуу эч кандай маалымат жок жана бул жаңылыкты көргөн бир колдонуучу Назира эжени жакшы тааныйм. Ал эже мындай белек бере алуучу айым эмес деп билдирүү калтырган. Мындан тышкары көпчүлүк колдонуучулар бул Самаранын кезектеги пиары. Самара Кремлге концерт коердон мурда $200,000 банктан акча алган экен. Ошол акча эле өздөрү алды болуш керек деп жатышат. Маалымат булагы аргумент чекит KG. Ильяс Абдразаков ырчы. Ырларымдын баары жубайыма арналат. Таланттуу ырчы, дала хит ырлардын жаратуучусу Ильяс Абдразаков гезиттин бул жолку санынын апта каарманы. Темабыз ырчынын жашоосундагы аял заты. Ильяс мырзанын апасы жубай жана жашоосуна көрүк берген кызы тууралуу баарлашуубуз кызыктуу болду. Апамдын көңүлүн оорутпайын, таарынтып албайын деп турам. Энелер биздин бейишибиз. Апаларыбыз аларды мээримсиз бул дүйнө элестетүү кыйын. Мен үчүн дүйнөдөгү эң жакшы адам апам, апасы бар адам эң бактылуу адам. Апам дайыма жакшы жашоодо жашаса экен деп аракет кылып жүрөм. Мүнөзү жөнөкөй, бойрукер адам. Мени да жөнөкөй бол деп тарбиялады. Экөөбүздүн мүнөзүбүз окшош. Мен кандай болсом, апам да ошондой элестете берсеңиздер болот. Учурда үйдө биз менен чогуу турат. Эне да азыркыга чейин мен үчүн сарсана боло берет. Жолго чыксам жылуу кийиндиңби, курсаң токпу, бара турган жериң кечиккен жоксуңбу деп турат. Өзүм 3 баланын атасы болуп калсам да апама азыркыга чейин эркелейм. Кээде туура эмес иш кылып койсом тил угам. Кайсы апа баласына жамандык кааласын, биздин жакшы болсун, жакшы жашасын, жаман жолго түшпөсүн, адашпасын дейт да, бизге уул келинине ынтымактуу болгула деп кеңешин берип, акыл насаатын айткан киши апабыз. Небере таттуу болот дегенчин окшойт. Балдарым үзүлүп түшүп жакшы көрүп, ойнотуп башкача эркелетет. Апам бизди кичинекезибизде эркелетип чоңойту. Чыгармачылыгыма да тоодой салымын кошту. Кыргыз шоу бизнесинде ийгиликте жаратсам, кайсы бир деңгээлде кармалып турган болсом, мында апамдын салымы чоң. Ал мени кичинекезимде музыкалык сынактарга катыштырып, концерттерди ырдатып, ырчылар менен тааныштырып жетелеп жүрдү. Азыркыга чейин бизди аяп, үйдө эркектерге тиешелүү жумуштарды да өзү жасай берет. Көрүп калсам, мындай жумуштарды кылбай эле коюңузчу деп колунан алып калам. Апам дайыма силердин амандыгыңар мен үчүн чоң бакыт. Үйлөнүп бала чакалуу болсоңор, неберелеринин жытын жыттасам, мага ошол жетиштүү деп айтчу. Кудайга шүгүр, ошол тилектерди орундалып жатат. Майрамдарда көбүнчө үйдө болбой, апамдын телефон аркылуу куттуктап калам. Колумдан келишинче көңүлүн алганга аракет кыламын. Атайын арнап белек деле бербейт экен, бирок дайым ден соолугун сурап, көңүлүн оорутпайын, таарынтып албайын деп аракет кылам. Биз эмне кылсак да апаларыбыз үчүн аздык кылат деп ойлойм. Апам азыр 56 жашта, өмүрү узун болсун, бизден мандайыбызда аман жүрсүн, дайым Кудайдан сураймын.
Медина мыкты кожойке, мыкты жубай. Апам кичинемден баштап чыгармачылыгыма колдоо көрсөтүп келсе, азыр мени шыктандырып мотивация берген адам жубайым Медина. Жалкоолонуп жатып алсам, тур иште ыр жаз деп турат. Экөөбүздүн үй бүлө курганыбызга 9 жыл болду. Кудайга шүгүр, ортобузда 3 балабыз бар. Чыгармачыл адам менен жашап, үй жайды жарык, таза чыккан кармап жүргөн Медина мыкты кожойке, мыкты жубай. Аны менен түшүнүп, колдоп турган эле мага дем күч. Жубайым да апам окшоп жөнөкөй адам. Экөөбүз тең, көп сүйлөбөгөн жош адамдарбыз. Урушторго барарда экөөбүз тең, мынтип сүйлөйбүз деп даярданып алабыз. Бирок кайра эле сүйлөбөй отуруп келебиз. Мен колумдан келишинче шайыр болгонго аракет кылам, бирок көп окшошпой калат. Азыр да чыгармачылыгыңызды сыйлайм, ага карындаш катары сүйлөшүп туралы деген күйөрмандарым бар. Медина бул түшүнүү менен карайт. Мындан башка жубайым кызганууга шултоо бербейм. Чыгармачылыгымдын күйөрмандарынын жеке жашоому өткөрбөймүн. Мединасыз жашоомду элестете албайм. Ар бир үй бүлөдө казан аяк кагышат. Бизде да тааныша кеткен учурлар болот. Андайда мен кечирим сурайм. Муну жакшы сапат деп билем. Кечирим сурай албагандар да бар эмеспи? Үйдөгү бардык ишти Мединага таштап коюп, чалкалап жатып алган күйөө эмесмин. Жетишпей жатса балдарды карап, азык түлүк алып келе калып жардам берем. Себеби жубайлар бири-бирин сыйласа гана үйдө ынтымак болот. Кудайга шүгүр, 9 жылдан бери бири-бирибизди сыйлап, колдоп, түшүнүшүп жашап келатабыз. Мединага майрам сайын белек гүл берип, романтиканы дебейм. Ал деле балачаны алып бер деп эркелей бербейт. Анткени менен жакшы сөз, жакшы мамиле менен жубайымдын көңүлүн алганга аракет кылам. Бирок аял затынын көңүлүн алуу да оор. Анткени алардын эмне калап жатканын түшүнүү кыйын. Мединанын жан дүйнөсүн өзүн жакшы көрөм. Сүйүү тууралуу ырларымдын баары ага арналат. Анткени бир гана сүйгөнүм бар, ал да Медина. Мединасыз жашоомду элестете албайм. Кызымдын башкача жакшы көрөм. 2 жылдан кийин кыздуу болуп, Лиана деген ысым ыйгардык. Жашоодогу эң кымбат аял затын катарын ушул 2 жашка чыга эле ширин кызым да толуктайт. Кыз киши атасына жакын болот экен. Лиана мага жакын. Апасын курсак ачканда эле эстебесе көбүнчө мага качат. Кыз киши камкор, күйүмдүү болот деген чын туура. Азыртадан эле агаларына караганда бизге башкача мамиле жасайт. Кече апасы ооруп калганда жанына барып, жакшы болуп калдыңбы дегендей боору ооруп карап турганын көрүп элжиреп кеттим. Ал эми эркек балдарым оюнчук болсо болду. Аларды бир ишке жумшасаң оюнчук алып бересиңби деп турушат. Алма сабагынан алыс түшпөйт деп коюшат го. 3 балам тең музыкага жакын. Кызым кичине кезинде ыйласа, мен ырларымды коюп коюучубуз. Ыр угуп жатып уктап калчу. Азыр өзү да кыңылдап ырдап калды. Обонду бузбай ырдайт. Ыр жазып жатсам студияга кирип алып, мени менен кошо иштейт. Биз 2 эркек бир тууганбыз да, ошондуктан кыздуу болуу биз үчүн башкача кубаныч тартуулады. Лиананы азыр баарыбыз талашып карайбыз. Негизи балдарыбыз аман эсен чоңойшсун. Оору сыркоодон, жамандыктан алыс болсун деп эле тилеп калат экенсиң. Балдарымдын келечеги кең болсо экен деп тилейм. Маалымат булагы Суперчекит KG.
Өзүңүз сүйгөн спортчуга ставка коюп акча утуп алыңыз. Жөнөкөй регистрацияны тандап, пополнить счетко кириңиз. Арлан аркылуу акча толуктап, миллиондогон утуштарга ээ болуңуз.